Туура тамактануу тууралуу дайым угабыз. Айрымдар бул арыктоо үчүн диета деп ойлошот. Башкалары бул татымал жана даамсыз тамактардан турган спортсмендердин рациону деп эсептешет. Чындыгында туура тамактануу деген эмне? Бул алмаз. Ал чоң шаарда жашайт. Жана башка балдар сыяктуу эле чипсы, таттууларды же тез татымдарды жегенди жакшы көрөт. Өзөк жалгаш үчүн балдар гамбургерди же шаурманы тандашат. Ал эми бул Айсулуу. Ал чакан айылда жашайт. Анын үй бүлөсүнүн күндөлүк рациону чай, нан, каймак жана макарондон турат. Алардын дасторконунда жашылча жемиштер, пайдалуу көк сактар дээрлик жокко эсе. Бир караганда Алмаз менен Айсулуу эки башка жана ар кандай шартта жашашат. Бирок аларда кандай окшоштуктар бар? Алмаз да Айсулуу да туура эмес тамактанышат. Ашыкча майлуу тамак аштан, углеводдон жана шекерден улам. Тең туштарына караганда Алмаз тез салмак кошуп, терисин ачарлап жана ар кандай ооруларга чалдыгуу тобокелдиги пайда болгон. Ал эми витаминдердин жетишсиздигинен улам Айсулуу дайыма өзүн чарчаңкы сезип, тез ооруп калат. Туура тамактануу менен жетишимсиз азыктанууну алдын алууга болот. Туз жана шекердин көп болушу кант диабетинин жана жүрөк оорусунун өнүгүшүнө түрткү болот. Демек, канткенде бүткүл адамдардын пайдалуу азыктарга жеткиликтүүлүгүн камсыздай алабыз. Бардык адамдарга туура жана түрдүү тамактанууга жардам берүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы Кыргыз Республикасында ар кандай долбоорлорду ишке ашырууда. Мисалы, дүйнөлүк азык-түлүк программасы дыйкандарды колдойт. Аларды айыл чарба продукциясын өстүрүүгө эле эмес, аларды кайра иштетүү боюнча да окутуп келет. Бул ден соолукка пайдалуу, экологиялык жактан таза жашылча жемиштер өлкөнүн бардык тургундарына жетиштүү санда жеткиликтүү болушу үчүн зарыл. Айсулуунукуна окшогон үй бүлөлөргө витаминдер менен байытылган ун жана суу май түрүндө азык-түлүк жардам көрсөтүлүп келет. Анткени үй бүлө бул өнүмдөргө каражат коротпостон мөмө жемиш, жашылча сыяктуу пайдалуу нерселерди сатып ала алышат. Витаминдерди жетиштүү өлчөмдө алуу менен Айсулуу көп оорубай, өзүн жакшы сезип калды. Ал эми мектептерде балдардын жана өспүрүмдөрдүн ден соолугуна пайдалуу ысык тамак бериле баштады. Айтмакчы, Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасына өлкө мектептердин 40% камтылган. Азыр балдар зыяндуу тез татымдардын ордуна мектеп ашканаларында пайдалуу тамактарды жешет. Алмаздын салмагы калыбына келип, спорт менен машыгууда көп чарчабай калды. Мектеп ашканаларында жана ар бирибиздин дасторкондо пайдалуу жана жаңы азыктар гана болот. Туздуу жана шекерди азыраак жегиле, күнүнө 1 чай кашык. Жашылча жемиштерди көп жегиле. Малдын майын жана сүт майларын чектеңиз. Мисалы, жасмык жана буурчак, жаңгактар жана дан өсүмдүктөрүн жегиле. Биз эмне жесек, биз ошого айланаарыбызды түшүнүү маанилүү. Пайдалуу азык, дени сак улут.